УКМК кызматкерлери жаны тынбай иштешин каалайсызбы? Анда кадимки үн чалуу же СМСтин ордуна мессенджерлерди колдонушубуз керек болот. Телефон чалуу же СМС жазууга караганда заманбап мессенджерлердеги маалыматты тыңшоо амдуу татаалыраак. Эгерде Ташиевдин кол алдындагылар бүгүнкү күндөгү шифрлөөнү ача алса, анда Камчыбек Кыдыршаевич УКМКнын төрагасы эмес, жер планетасынын президенти болмок. Бүгүн сиздерге мессенджерлерди колдонуудагы коопсуздугубузга таасир берүүчү 3 жөнөкөй эрежени айтып берем. Биринчиси, кандай мессенджер болбосун, 2 факторлуу аутентификатор колдонуу керек. Эгерде мессенджерге SMS билдирүү аркылуу гана кире алсаңыз, аккаунтту уурдаттым деп эсептей бериңиз. Болгону алдамчылар уурдадыбы же атайын кызмат алардан озуп кеттиби, маселе ушунда. Булар ичара атаандаштар. Ал эми имейл менен колдонсомуз, имейлде дагы 2 факторлуу аутентификатор болууга тийиш. Жана бул Mail.ru, Яндекс же дагы башка орусиялык сервер болбосун. Экинчи эреже. Дайыма билдирүүлөр өзү өчүп кете турган функцияны жандырыңыз. Эмнеге дегенде, сизди же сиз менен сүйлөшкөн адамды укук коргоо органдары кармашса, УКМКнын ичине кирген соң сөзсүз телефонду блоктон чыгартышат. Мындайча айтканда, өз каалоомуз менен чыгарасыз. Элестетсеңиз, блоктон чыгарсамыз эле каталышуулар таптаза. Сонуңбу? Үчүнчүсү, дээрлик бардык мессенджерлердин жөндөсүндө байланышкан түзнөктөр деген жери бар. Ошол жерди улам сайын текшерип, сизге тааныш эмес түзнөктөр жокпу карап турмуз. Анткени мессенджериңизге түзмөктү улап алып, жазышууларды тымызын окуп отура берген сиздин маалымат алмашуңузду көзөмөлдөөнүн эң оңой жолу. Укканыңыздар үчүн рахмат. Сиздер менен сиздер сүйгөн экстремист Ринат Тухватшин болду. Бул видеону жактыруу, бөлүшүү же пикир калыптыруу кооптуу болушу мүмкүн. Анткени АККсыз соттор менин иштмертүүлүгүмдү экстремисттик деп тапкан.